Бүгүн Панфилов районунун мектептериндеги спорт сүйүүчү кыздарга өзгөчө күн болду. Сергек жашоо образын өткөрүү менен бирге башка мектептердин кыздары менен тил табышып, достук мамиледе болууну да өздөштүрө алышты. Футбол аябай кызыктуу болду, аябай толкунданып ойнодук. Башында коркуп жатканбыз. Мурунда ушу Валентиновка менен ойногонбуз. Анан кийин утуп калганбыз да. Быйыл болсо даярданган болчук. Анан Валентиновканы уттук быйыл. Бияктан жаңы досторду таап, жаңы школдогу эмелер менен сүйлөштүк. Аябай кубанычтабыз. Буйруса чемпион болгону көп даярданып, чемпион болгону алдыга жылабыз. Бул оюн бизге эми ынтымактууну үйрөттү, баарыбыз чогулуп, командабыз менен чогуу ойногонго үйрөттү. Анткени ошондой оюндар аябай жакшы да, бизге пайдалуу, биздин школубузга, мектебибизге ошондой болуп турган аябай жакшы да. Келечек билим берүү борборуна аябай рахмат айтабыз. Бизге ошондой оюнду өткөрүп беришти, ошондой перекустарды беришти. Ошого аябай рахмат. Ошо азыр оюн аябай кызыктуу болду. Анткени мындай мектептерде ошондой спортко машыгууларга аябай всегда даяр болуп туруш керек, баарыбыз ойнойбуз. Мындай иш-чаралар өспүрүмдөрдү жогорку класстын окуучуларына зордук зомбулуктарды алдын алуу үчүн өткөрүлүп жатат дейт Панфилов райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы. Ошондой эле коомчулукта өзүнүн ордун табууга да жардам берет. Бул футболдун негизги максаты бул футбол спорттун гана түрү эмес, бул командада иштөө, биримдикке чакыруу, андан тышкары ошо кыздар коомчулукта өз ордун табууга чоң өбөлгө түзөт деген максатта ушу мектептер арасында ушул иш-чараны өткөрүп атабыз. Бул спорттук иш-чара быйылкы жылдын биринчи иш-чарасы, быйылкы окуу жылындагы биринчи иш-чарабыз болуп атат. Мындан дагы көптөгөн спорттун ар бир түрүнөн иш-чараларды өткөрөбүз деген пландар бар. Волейбол, тогуз коргол, шахмат, спорттун бардык түрү пландын негизинде бир жыл бою өткөрүлөт. Бул спорттук иш-чарага Волтшее кореялык корпорациясы демөөрчү болду. Мындан тышкары Панфилов районундагы аз камсыз болгон 30 балага жөлөк пул төлөп турушат. Кайыңды шаарында 200дөн ашык балага сабактан тышкаркы ийримдерди ачып беришкен. Биз футбол боюнча жаштар арасындагы мелдешке абдан кубанычтабыз. Кечээки жамгыр жана суук бизди тынчсыздандырып жаткан. Бирок бүгүн бардык мектептерге жана футбол командаларына активдүү катышкандыгы үчүн чын жүрөктөн ыраазыбыз. Турнирдин аркасында мектеп окуучулары өздөрүнө болгон ишенимди жана кыялдарын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алаары маанилүү деп эсептейбиз. Биз үчүн бул чоң кубаныч жана сыймык. Мындан ары да балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө жардам берүү үчүн Келечек балдар борбору аркылуу ар кандай программаларды колдоону улантабыз. Аталган корпорация спорттук турнирди эми балдар арасында улантат. Бүгүнкү кыздар аралык мелдештерге уюштуруучулар тарабынан атайын грамоталар жана сыйлыктар каралган. Клара Кудайбергенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Панфилов району.